Токтогул Сатылганов атындагы мектеп-лицей интернатынын мугалими Жанбаева Адлет Бердибековна. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Жаз күнүндөгү күн нурундай баардыгыңыздарга жагымдуу маанай каалайм. Пайдасы жок окуганга угарга, мен бир китеп ичи толгон чыгарма. Барактары өңдөн азып калган сый, кара сыя басып кеткен чыгарда. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү. Бүгүнкү биздин тарбиялык саатыбыздын темасы китеп билим булагы, билим өмүр чырагы демекчибиз. Баардыгыбыз көңүл коюп, тынч отуруп, китеп жөнүндө маалымат алалы. Сабагыбыздын максаты төмөндөгүдөй. Окуучулар китеп жөнүндө жана анын пайда болуу тарыхы менен таанышабыз. Китепти окуунун пайдалары тууралуу маалымат алабыз. Китепти булгабай, таза урунууга, барктоого тарбияланабыз. Китепти сүй, баркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңиздей кең талабы, көктөй тунук акыйкат анын ар бир барагы. Мына балдар, ушул ырда айтып тургандай эле, китепти сүйүп, баркын билип, таза сактап, китеп менен дос болуп, акылдуу балдардан, окуучулардан болуп чоңоёлу. Кана балдар, силерге китеп жөнүндө кызыктуу маалыматтардан окуп берейин, Максим Горький 4000 сөздү 1 минутта ылдамдыкта окуган. Сталин күнүнө эң аз дегенде 400 барак китеп окуучу. Эдисон 2-3 сапты дароо бирге окуп, ар бир бетиндеги текстти эстеп калчу. Ал ыкылас коюп, ойду бир жерге топтогонду үйрөнгөн. Ыкчам окуганга караганда, жай окуганда көз тез чарчайт дейт. Түшүнүңөрбү? Ыкчам деген эмне эле? Бат окуганга караганда, жай окуганда көз тез чарчайт экен. Андан кийин адамдардын 95% өтө жай окушат экен. Минутасына 180-220 сөз окушат дейт. Көптөгөн окурмандар 80 бетке чейин окугандан кийин кызыгы кете баштайт. 1 саат окугандан кийин 57 мүнөткө келгенде адамдын көзү чарчай баштайт. Ага чейин тынч гана абалда болот. Бальзак жарым саатта 200 барак окуган. Түшүнүктүү болдубу? Ооба. Кана эмесе азыр Зобола силерге эң кичине китеп жөнүндө маалыматтардан бөлүшө кетсин, Дүйнөдөгү эң эле кичинекей китептердин бири бул эме Кураника Каримовичтин тал деген болуш керек. Эле чыпалактай эле болот экен, анын салмагы бир 1 грамм болот, анын ичинде мына кичинекей тамгалар менен жазылган болчу Кураника. Рахмат. Анда эмесе азыр Сабина да өзүнүн китеп жөнүндө маалыматтарын бөлүшө кетсин. Дүйнөдө эң мыкты көп окурман топтогон 10 китеп бар. Ал 10 китептин катарында 9-орунда болуп турган бул китеп Пауло Коэльонун Алхимик деген китеби. Алхимик китебинде ошол адам өзүнүн максатына жетиш үчүн 15 жыл эмгектенет, 15 жыл жолдорду кыдырып, өзүнүн бакытын издеп, канчалаган кыйынчылыктар тартып, бир күнү ток, бир күнү ачка болуп, өзүнүн өмүрүнүн 15 жылын өзүнүн максатын жетүү үчүн курмандыкка чалат. Бирок адам ушунчалык өзүнүн эмгегинин өзүрүн көрүп, ошонун натыйжасында максатына жетет. Адам максатка жетиш үчүн тепкичтен 7 тепкич бар, ошо 7 тепкичтен 2-чи тепкичке жетип кулап, кайра 4-чүгө жетип ушинтип өтүш керек. Ал дагы өзүнүн жолун басып, максатына жетип, дүйнөдөгү эң бай кишилердин катарына кошулган. Бүгүнкү тарбиялык саатыбызды жыйынтыктап жатып, силерге ар дайым жолуңар ачык болсун демекчимин. Китепти көп окугула, китепти таза, тыкан, аздектеп сактагыла. Баардыгыңыздарга ак жол. Үйгө тапшырма менин сүйүктүү китебим деген темада дил баян жазабыз. Сак саламатта калгыла балдар.
эжесиз үчүн тамганын баарын үйрөтүп арналган бизге бар күчүң. Рахмат сизге эжеке бай барына, эки алсам ыйла челем тарына. Билбептирмин ошол кезде жаш эле, жакшы оку деп күнүгө айтканыңызда. Рахмат сизге эжеке бай барына, эки алсам ыйла челем тарына. Билбептирмин ошол кезде жаш эле, жакшы оку деп